Мен агай саламатсызбы? Чоңалайдагы маселе боюнча биз сизден маалымат алалы дедик эле. Бүгүн ал жакта медицина тармагы өтө өкүнүчтүү абалда. Ошондой абал болуп турганда обсервацияга Чоңалайга 9 адам жаткызып койгонуңуздар кандай болот бул? Чоңалайда ал жерде 8 киши жатат экен. 8 киши. 9 киши. Тажикстандан келген 9 киши. Тажикстандан келген Кыргызстандын жараны. Бирок алар да обсервацияда жатат. Ал жерде положительный чыккан жок эчтеке. Эгер положительный чыгып калса эмне болот? Положительный чыкса, аны сразу изоляцияга алабыз. Положительный чыга турган болсо, азыр алды 12-нчи күнү да алат. Эгер клинический симптомдор өзгөрө турган болуп, клинический симптом боло турган болсо, сразу анализ алышат ПЦР. Эгер клинический симптом болбой турган болсо, 12-нчи күнү алат. 12 күнү эгерде положительный чыгып турган болсо, сразу госпитализацияга алып кетебиз ошко. Эгерде отрицательный боло турган болсо, домашний карантинге жиберебиз. Ал жерде тамак аш, тиги шарт немелерге баары местный власть менен тиги протокол боюнча тиги МЧС жооп берет. Бул оорукананын ичинде тамактанып атышпайбы? Ал сиздерге карабайбы? Оорукананын ичинде тамактанып аткан болсо, оорукана жок, оорукана берет. Оорукананын ичинде боло турган болсо, оорукана берет. Азыр мен анда Чоңалайдын эмесин жетекчисине чыгайын. Действительно ошондой положение боло турган болсо, аны тийиштүү чараны көрөбүз. Мен азыр главврач менен сүйлөштүм. Чоңалайдынчы. Анан аларың болсо тиги неме биз 5 бармак жейбиз, плов жейбиз, тиги жейбиз, бул жейбиз деп турган неме эмес да люкс эмес да ал эми положенный бөлүнгөнгө карап туруп анан берет да тамакты. Анан каалаган тамакты бербейт да тиерди. Анан кийин бир врач менен бир медсестраны коюп койгон дейт тиер. Врачтар бүгүн ошол обсервациядагыларды төлөп чыгасыңар платный болот деп ошо жаткан. Платный туура эмес. Бирөө төлө десе анда мага чыксын, мен азыр главврачка да айттым. Эч ким эчтеке төлөбөйт, төлө деген жок деп. Чоңалайдагы блокпосттон күмөн жараткан жанагындай шектүү адам болуп, ошону Чоңалайдын ооруканасына алып келишкен экен. Айттыбы главврач? Айткан жок. Ошол главврач билет. Анан ошол жак Чоңалайга алып келип, ошол жакта жанагындай тамак аш проблемасы жаралып, ал жакта бир мындай жанагындай шейшеп, пейшеп мындай элементардуу медициналык мындай талаптар жок экен. Ал биринчи, экинчиси шейшеп тигиндей мындайды баарын обеспечить эткен. Только эле жамандыкты карап турбаш керек, только эле жамандыкты. Кандай состояниеде иштеп атат азыр врачтар? Каякта ачактарда жүрөт, каякта барып келди алар. Алар да ойлош керек, айлык алкысы, маянасы. Только эле жамандыкты издеп эле анари жок экен, мынери жок экен дей берген өз туура эмес. Силерде да односторонний информация бербегиле андай. Ооба туура. Биз медиктерге эч кандай маселе жараткан жокпуз. Ошол уюштуруу иштеринде иштеп аткан ошол жооптуу адамдар бүгүнкү күндө ошол жакка тиешелүү каражаттар жок болгондугунан, ошол жактагы көйгөйлөр көп болуп аткандыгынан, финансылык направлениялар туура эмес бурулуп, өзүнүн дарегине жетпей аткандыктан ошондой көйгөйлөр чыгып атат эл арасында. Аны местный властька бериш керек ал вопросту. Местный власть менен МЧС обсервацияны алардын жумушу обсервацияны. Улугбек, мына Польшанын врачы келип кетти. Кытайда, Россияда, Америкада, Европа мамлекеттеринде ушунча акчасы бар. Алар өздөрү барын жасайт. Бизде маскадан башка эчтеке даярдалбайт. ИВЛ аппарат бизде Кыргызстанда чыкпайт, защитный костюмдор чыкпайт, билесиң аны өзүң. Ошондо туруп биз туруштук берип атабыз бу жерде. Анан кийин ошон үчүн мен айтайын Улугбек, действительно андай ал демеке көйгөй керек боло турган болсо, бул эмеге райгосадминистрацияга бергиле, медицинский частына жооп берейин. Медицинский часты боюнча максимально колдон келгенин жасап атабыз. Жок, ал жакта көрүнүп турбайбы видеодо, далилделип турбайбы? Эч кандай шарт жок болуп атат ал жакта. Шарт жок болсо айтып атпаймынбы, сиздер жок, медициналык тармакты текшерип, Чоңалайдагы ошол коронавируска каршы штабты барып көрүп, шарттарын таанышып чыктыңыздар беле? Чоңалайга барган жокмун, мону көргөн жокмун. Вообще Чоңалайда болгон эмес. Ким карайт ал жакта, эгер сиз ушу зам министр болуп туруп билбей атсаңыз? Ал жерде өзүнүн координатору бар, жетекчи бар местный ошол жерде. Алар айтыш керек эле бизге мындай шарт болуп атат, мына жетишпей атат деп туруп. Эгерде тигиндей боло турган болсо, анда тийиштүү чараны көрөбүз деп атам мен. Мен эми Кыргыз районунда анан кийин ошондо 361 учреждениеде эмне бар, анын шарты барып көрүшүм ниетим этет. Немеси мүмкүнчүлүгүм да жок, андай менин милдетиме да кирбейт. Мен ал жерде общий контроль кылышым керек дагы, кая
жерде эмне что к чему жок. Местный жетекчилер ал жерге жооп бериш керек. Замминистр катары мен ар бир эле 361 больницаны 361 канча допустим 31 миң врачты эмне кылып атканын мен аны баарын контроль кыла албайм да. Жок, бул жерде чипи чыгып атпайбы? Ошон үчүн ошол жерди карадыңыздарбы? Ошол мына 3-4 күн болду. Эч кандай бир реакция жок. Бир мындай чаралар коомдук медиа тармакка чыкпай аткандыгынан биз сизге кайрылып атабыз да. Түшүндүм, мен айтып атам, азыр көрөм дагы, эгер действительно андай боло турган болсо тийиштүү чараларды көрөм мен. Макул? Рахмат, ийгилик.